Мирбек Иманкадырович, долбоорду албетте колдойбуз. Азыркы учурда жалпы эле жети дубанда иштер жакшы кетип атат да, таза суу, элди таза суу менен камсыз кылуу боюнча. Анан бизде мен жакында эле Баткен району жана Кадамжай районуна барып бир топ айылдарды кыдырып келдим да. Мен барган айыл аймактар өтө баягы жай мезгилинде өтө ысык болот да. Сиз жазып алсаңыз, ошол айыл аймактардын атын атап кетейин. Кадамжай району, Актурпак айыл аймагы, Исхак Болоткан айыл аймагы жана Молдонияз айыл аймагы. Бул 3 айыл аймакта бир топ айылдарда таза суу жок экен. Дарыядан эле агып келет экен. Конкреттүү түрдө ошол айыл аймактар менен иштеп, бир топ айылдарда жок экен. Ушу таза суу менен ушу элди камсыз кылып берсеңиздер. Азыркы учурда мамлекетибизде Кудайга шүгүр акча бар, өнүгүү жолуна түштүк. Ошо алыскы аймактагы айылдарды таза суу менен камсыз кылып берсеңиздер. Ошол райондун акими менен, ошол айыл өкмөттөрү менен сүйлөшүп, проект долбоорлорду даярдагыла деп мен өз көзүм менен көрүп келдим да, чынында суу жок экен. Андан тышкары Баткен районунда да айтып кетейин, Төрткүл айыл аймагы, Суу башы айыл аймагы жана Алтын бешик айыл аймагы. Ошол 3 айыл аймакта дагы суу абдан проблема экен. Таза суу. Сугат суу да проблема экен, сугат суу боюнча долбоор келгенде да сунуштарды беребиз. Ошол жерде биздин дарыяларыбыз агат, өзүңүздөр билесиз. Кожошкен дарыясы бар, кошуна Өзбекстан мамлекетине агып кетип атат. Ошол жерден эле долбоорлорду жасап, конкреттүү түрдө бүтүрүп берсеңиздер жакшы болот эле. Бул элдин суранычы болуп атат да. Кандай кыласыздар, ошону айтып бериңиздерчи, стенограмма үчүн. Долбоорлор даярдайсыздарбы? Саламатсыз Русек Исламович. Сизге белгилүү болгондой, Ислам өнүктүрүү сабыт фонду аркылуу 44 айылда, анан биздин ПУВИК деген долбоор аркылуу 28 айылда азыр долбоор сметалык документация, курулуш иштери жүрүп жатат. Анда биз ошол курулуш жумуштары жүрүп жаткандан тышкары айылдарга дагы бир сыйра биздин кызматкерлер барып жеринен көрүп келсин. Анан ошонун негизинде сизге да кирип, дагы кайсы айылдарды республикалык. Ошо мен азыр айткан айыл аймактар боюнча жазып алсыздар. Баткен району жана Кадамжай району. Мен өзүм көрүп келдим. Эки район ба чектеште, экөө тең 6 айыл аймак бар. Ортосунан дарыя агып атат да, Кожошкен дарыясы. Ушул 6 айыл аймак боюнча бир конкреттүү түрдө өзүңүздөрдүн жанагы ишкерлерди, адистерди жөнөтүп, айылдарды кыдыртып көрүп, ушу долбоорлорду жасап бүтүрүп берсеңиздер жакшы болот эле. Мүмкүнчүлүк болуп атат да сиздерде, туурабы? Туура. Исламович жарайт, биз суу кызматынын кызматкерлери айыл өкмөттөрү менен иштеп чыксын. Рахмат.